Туғандар, ассаламалейкум. Бұйырса, бүгін 27 май Бишкектен Степнойдан чарыш болып жатат. Мына осындай чоң ат менен азыр эки тай бар екен. Ошонун маалыматтарын жеткиребиз. Бишкектен Степной деген айылдан туғандар адреси. Хазайыны Медер деген байкебиз. Бул ат жөнүндө айта бериңиз бүгүн. Чоң ат. Европадан келген. Европа жылкысы? Европа жылкысы экен, мына кашка. Документтери бар, паспорттор. Паспорт документтери бар. Азыркы жашы канча жашта болуп калды? 2017-те паспортум. 2017 документальный жылкы туганда. Жазга 8 жаш болуптур мына. Бою канча мына ушул аттын? Бою 175. 175 жок экен. Бою 175 экен, 8 жашта. Ула үйүрү кандай? Ула үйүрү барбы? Ула үйүрү бар. Үйүрү жайлоодо жүрүп берген. Жайлоодо бизде тодо жүрө берет, жанар мына өзү төштөрү кең болгон жылкы экен. Бою 175. Европейс тугандар. Мына. Азыр эми азында бир айлантып, соорларына бир жакшылап бир көрсөтүп коюнчу жаныбарына. Өзү чоң ат экен, мына 4 сандуу. Эми бул, конечно, аламан улактын аты болот. Мына Европадан келген аттар бүт эле аламандын аттары да. Тугандар, жылкынын мына толук көрүнүшү. Ден соолуктары жакшыбы? Ичип жештери? Ден соолугу мыкты. Булар жеши катуу болсо керек, Жеши берсең улуу берет, түмүшөктө болот. Жаныбарына. Быйыл эми азыр эми айылга кетпептир. Эми уже жай менен толтуруп алып сууту чапса жакшы эле. Аламанга чабылат, Аламандыкпы? Мына. Баасын канчага коесуң? Баасын 7,5. $7500. Bundan кийин ары 2 тай чыгат тугандар. Мына жаныбар, бул жанагы тайлардын 2 тай чыгат, ошонун бул бирөөсү. Медер байке, бул тай жөнүндө айтып бериңиз эми. Жашы канча болуп калды? Жашы 1 жаш болду. Жашы 1 жаш, Бунун таброосу бар окшойт, Тысем деген, жаныбар. Өзү узун соогай. Ушундай чекчеген тай экен. Ушунун бою канча болуп калат азыр? Бою 1,50ден өйдөрөк да. 1,50ден өйдөрөк экен. Үйрөтүлгөн эмес, Жок, Пародасычы, пародасы кандай бунун? Пародасы месине жылкы. Чүйдүн жылкысы? Мына негизи өзү узундан келген соогай жылкы экен. Азыр мына баш көздөрүн жакындан көрсөтүп коеюн. Каш кабактарын. Жанар, буту колдору таза, Таза буту колдор. Так, мына буту колдору, муундары, кошулуштары бүт таза. Тугандар, мына алды жагынан көргөндө мойну узун, бели узун, ушундай өспүрүм экен. Эркек, бой 1,50ден өйдө экен. Бир жетилебейсиз, бир ден соолуктарын бир көрсөтүп бир жетилеп коелу. Жанар, мына жетелегенде мына буту колдору таза тугандар. Жанар. Бунун баасын канчага болайсың бул тайдын? Баасы 200 миң. 200 миң. Биздин кыргыз соммен 200 миң сомго бааланды. Тугандар, мына дагы бир чекчеген өспүрүм экен. Бунусу кара өңдөгү. Бунун жашы канча болуп калды ошондо? Жашы 1 жаш. Бунун дагы жашы 1 жаш. Бунун бою канча болуп калат? Бою 1,50. Бунуку деле 1,50. Буту колдору таза, Мына буту колдору жаныбар, жылкы кара өңдөгү. Мына ушундан узундан келген жылкы экен азыр. Шап, бунун пародасы жөнүндө айтып коюңуз, пародасы. Комиссардын баласы, мына кыргызстандык экен жаныбар. Капкара өңдөгү, мына сорлары. Бою канча дедиңиз? 1,50. Ден соолуктары жакшыбы? Ден соолуктары мыкты экен, бир жетилеп көрсөтөбүз. Жаныбар, мына буту колдору, ден соолуктары жакшы, коркпой ала берсеңиздер болот. Муундары бар жогу жакшы экен тугандар. Мына 1 жаштай, боюн айттык жаныбар. Баасын канчага баалайсыз бунун? 155 миң. Мына кара тайдын баасы 155 миң сом. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Бирден лайк басып, каналга подписацияны басып коюңуздар тугандар.